Ушунар силерчи бир жакка чыкса эле болсо алдыга чыгып эле кыйкырып эле ой бул начардама, тигил начардама, бул начарда депчи. Biz eşlikle başlandı da biz alı canlı talep Yok Ece men sizge başka düşünüm yok. Men başka süreç bile men o dежурный апаскаларда Sen böyle dежурный degenge hakkınız yok sizde. Emnege? Gerek az. Benimle görüşüp Yok duruyorsunuz. mындай чындык болсо эмнеге айтып бердиң? Sizinle görüşüp duruyorsunuz. Siz tигил собранияда отурдуңуз беле Эже? Бекиттиңиз эле. Yok Ece tигил собранияда отурдуңуз беле? Каяк жок собрание. Бөлөк айлык бул. Бул бөлөк айлык бул. Келип Бул биринчи жол келип атат. Аз ген, ал Биринчи жол келип аткан жок мына отурушкан деп собранияда. Мына бизден бирөө. Тана көрсөң, Тартылды. тарт, бул деген бөлөк айлыкмы? Ал деген махол деген айлыкмы? Бул деген Актилек деген айлыкмы? Бул концерттерге жадан менен. Кандай жакшы бар. Маданиятыңыз жоктуң менен ошондой жаман көрүнүп атат. Тарсаң, до конца тарсаң, жана досун айтышкан. До конца тарсаң, жана досун сөздөрү сүйлөшкөн. Biz neydim öpürüz de, katıştırla da mı? Uğalı da sözü. Yok bu просто тигил айылдан келген дежурныйлар отурат тарсаң. Bizde mutkalalı da doktoruyum değil mi? Kanday koyduğum var, çeşitler var. Adam gitse de sevgilisi de isterçinin. Yok oldu oturan adamlar. Yok просто мен ойлоп коем бардым бар. Yok yok. Söz ise. Rahmet. Кейін сөз талапкер Көкілов Ерлан Алчыбаевичке беріледі. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жаштарбы, өзүң. Мен негизинен эми агитация менен баарын түшүнүп атам, бүт нерселерди түшүнүп атам. Бирок мындай кичине баягы эмебизди алмаштырышыбыз керек болуп атат да, могу шайлоого болгон мамилебизди биз алмаштырышыбыз керек да. Biz şu göndükte misali bu aldıda oturgan ejekler bular tigiz nemege tigiz собранияга да барган. Ошол собраниядан кайра бул собранияга кетет да. А му бияктагы жашагандар конкретно азыр силер собранияга келгендер артта отуруп да мисалы. Баягы бизде шайлоо болгон мамилебиз ушундай да, мындай кичине уялабыз, тартынабыз, шайлоо деген биз эски күндөр өттү, буюрса жакшы күндөр келатат, жаңы күндөр келатат. Жаңыланышыбыз керек, өнүшүбүз керек ушундай нерселерге шайлоону туура өткөргөнгө, шайлоону так өткөргөнгө, шайлоого барганды, мисалы көп өлкөлөрдө шайлоого барган бул өзүнчө майрам. Атайын ошол бир дем алыш күнү чыгып майрам кылып барып келишет да. Биз ушундай нерселерге көнүшүбүз керек. Жаңыча чыгышыбыз керек да. Эмел эмес мындай. Баягы бизде айтып берет, жаштар, анан улуулар, андай мындай эмес. Баарыбыз бүт Кыргызстан боюнча. Салам достор. Добуш сатып алуунун жаңы ыкмасы чыгыптыр. Азыр пока биле элекпиз ким экенин, бирок мен ойлойм эми билип табабыз деп. Эгер силер деле ушундай нерсе жөнүндө угуп калсаңар, айтып койсоңуздар болот, мага байланышып койсоңуз болот. Мен чечип чыгарганга жана анонимдалганга аракет кылам. Мындай экен азыр айылдардагы магазиндерге 2000 сомго чейин азык түлүктү карызга ала берсең болот экен. Анан эгер ошол сенин кандидатың өтүп кете турган болсо, анда ошол карызың жабылат экен. Бирок эгер өтпөй кала турган болсо, ал кандидатың анда карызыңды өзүң төлөйт экенсиң да. Ушундай ыкма табышыптыр да эми добуш сатып алып. Эгер чындап эле ушундай бир жерде бар болсо, эми биз азыр изилдеп көрүп атабыз. Эгер чындап эле сиз билсеңиз, ушундай жер, ушундай нерсе болуп атканын бизге байланышка чыгыңыз, биз анонимден текшерип беребиз. Чоң рахмат.